Башталыш 4. Адам аялы обого жакындады. Обонун боюна бүтүп, кабылды төрөдү да, жараткан эгенин жардамы менен бала таптым деди. Анан ал кабылдын иниси Абылды төрөдү. Абыл койчу, ал эми кабыл жер иштеткен дыйкан болду. Убакыт өтүп кабыл жараткан эгеге жердин жемишинен, Абыл болсо төл башыларынын майлуу жерлерин тартуу кылды. Жараткан эге Абылга жана анын тартуусуна ыраазы болду. Ал эми кабылга жана анын тартуусуна ыраазы болгон жок. Буга кабыл катуу ачууланып, кабагы карыш түйүлдү. Ошондо жараткан эге кабылга: «Эмне ачууландың? Эмнеге кабагыңды карыш түйөсүң? Эгер жакшы иш жасасаң, башыңды көтөрүп жүрбөйт белең. Эгер жакшы иш жасабасаң, байкагын, күнөө босогондо турат. Ал сени өзүнө тартат, бирок аны тизгинде» деди. Кабыл иниси Абыл менен сүйлөшүп, аны талаак алып барды. Анан Абылга кол салып, аны өлтүрүп койду. Жараткан эге Кабылдан: «Иниң Абыл кайда?» деп сурады. Ал: «Билбейм, мен эмне, иниме кароолчу белем» деп жооп берди. Ошондо жараткан эге: «Бул эмне кылганың? Иниңдин төгүлгөн каны мага жерден зар какшап боздоп жатат. Сен өзүң колдуу болгон иниңдин канын жуткан жердин каргышына калдың. Бул жерди канча иштетсең да, ал сага берекесин бербейт. Сен жер үстүндө тентимишта кыдырмыш болом» деди. Кабыл жооп берип: «Менин жазам көтөрө алгыс оор. Бүгүн мени бул жерден кууп олтурасың. Эми сенин көзүңөн алыстап, жер үстүндө тентимишта кыдырмыш болом. Мени туш келген адам өлтүрөт го» деди. Бирок жараткан эге: «Жок, сени эч ким өлтүрбөйт. Ким сени өлтүрсө, андан 7 эсе өч алынат» деди да, кезиккендер өлтүрүп койбосун үчүн ага белги салып койду. Ошондо Кабыл жараткан эгенин көз алдынан кетип, Эдендин чырышындагы Нот деген жерге отурукташты. Кабыл аялына жакындады. Аялы кош бойлуу болуп, Энохту төрөдү. Ошол убакта Кабыл шаар куруп жаткан. Ал шаарга уулу Энохтун атын койду. Ал эми Энохтон Ират, Ираттан Махуол, Махуолдон Матушал, Матушалдан Лемек туулду. Лемек 2 аял алды. Биринин ысмы Ада, бириники Зила эле. Ададан Жабал туулду. Ал чатырларда жашап, мал баккандардын түпкү атасы болду. Анын инисинин аты Жубал эле. Ал кыл аспап менен үйлөмө аспапта ойногондордун түпкү атасы болду. Зиланын да Тубал Кабыл аттуу бир уулу болгон. Ал коло менен темирден ар түркүн курал жабдыктарды жасады. Тубал Кабылдын карындашынын аты Наама эле. Лемек аялдарына мындай деди: «Ада менен Зила, мага кулак салгыла. Аялдары Лемектин, сөзүмдү менин уккула. Жарадар кылган кишимди, мени урган жаш уланды аябастан өлтүрдүм. Кабыл үчүн өч алынса 7 эсе, Лемек үчүн 7 эсеге, 70 да кошулат». Адам обого дагы жакындады. Аялы уултырып, анын атын Шет деп койду. Себеби ал: «Кабыл Абылды өлтүргөн соң, Кудай мага анын ордуна башка бир уул берди» деди. Шет да уулдуу болуп, ысмын Энош деп койду. Ошондон баштап адамдар жараткан эгенин атын чакырып сыйына башташты. Башталыш 5. Адамдын санжырасы мындай. Кудай адамды жаратканда аны өзүнө окшош кылып жаратты. Аларды эркек менен аял кылып жаратып, ошол күнү батасын берип, аларды Адам деп атады. Адам жашка келгенде өзүнө окшош, өз бейнесиндей уулдуу болуп, ага Шет деп ат койду. Шет туулгандан кийин Адам жыл өмүр сүрүп, башка да уул кыздарды көрдү. Адам бардыгы болуп жыл жашап дүйнө салды. Шет жашка келгенде уулу Энош туулду. Андан кийин Шет жыл өмүр сүрүп, башка да уул кыздарды көрдү. Шет бардыгы болуп жыл өмүр сүрүп дүйнөдөн кайтты. Энош 90 жашка келгенде Кейнан туулду. Кейнан туулгандан кийин Энош жыл өмүр сүрүп, башка да уул кыздарды көрдү. Энош бардыгы болуп жыл өмүр сүрүп дүйнөдөн кайтты. Кейнан 70 жашка келгенде Махалалел туулду. Андан кийин Кейнан жыл өмүр сүрүп, башка да уул кыздарды көрдү. Кейнан бардыгы болуп жыл өмүр сүрүп көз жумду. Махалалел 65 жашка келгенде Жерет туулду. Жерет туулгандан кийин Махалалел жыл өмүр сүрүп, башка уул кыздарды көрдү. Махалалел бардыгы болуп жыл өмүр сүрүп көз жумду. Жерет жашка келгенде Энох туулду. Андан кийин Жерет жыл жашап, башка да уул кыздарды көрдү. Жерет бардыгы болуп жыл өмүр сүрүп дүйнөдөн кайтты. Энох 65-ке келгенде Метушелах туулду. Метушелах туулган соң, Энох жыл бою Кудай менен жакын алакада жашап, башка да уул кыздарды көрдү. Ал бардыгы болуп жыл өмүр сүрдү. Энох Кудай менен жакын алакада жашап, анан жер бетинен кайып болду.
Себеби Кудай аны өзүнө алып кеткен эле. Метушелах жашка келгенде Лемек туулду. Лемек туулган соң Метушелах жыл өмүр сүрүп, башка да уул кыздарды көрдү. Метушелах бардыгы болуп жыл өмүр сүрүп дүйнөдөн өттү. Лемек жашка келгенде уулдуу болду. Жараткан эгенин каргышына калган жердин азабы үчүн тарткан мээнетибизди бул бала жеңилдетет деп, ага Нух деген ат койду. Нух туулгандан кийин Лемек жыл өмүр сүрүп, башка да уул кыздарды көрдү. Ал бардыгы болуп жыл өмүр сүрүп дүйнө салды. Нух жашка чыкканда уулдары Шем, Хам жана Жепет туулду. Башталыш 6 бөлүм. Жер бетинде адамдар көбөйүп, алардан кыздар да туулганда, асман уулдары адамдардын кыздары сулуу экенин көрүп, жактыргандарын аял кылып ала башташты. Ошондо жараткан Эге: "Менин демим адам ичинде түбөлүк болбойт, анткени алар өлө турган пенделер. Эми адамдын өмүрү жыл болсун" деди. Ал кезде, андан кийин да жер жүзүндө алп кишилер болгон. Алар асман уулдары адамдардын кыздарына жакындашканда туулган. Булар байыркы заманда элге таанымал баатырлар эле. Жараткан Эге адамдардын жер бетинде кылган жамандыгы көп экенин көрдү. Алардын болгон ою, эси дарты аруак жамандык гана жасоо болуп калган. Ошондо жараткан Эге жер бетине адамзатты жаратканына кейип, жүрөгү сыздады. Ошол үчүн ал: "Мен өзүм жараткан адамды, аны менен кошо малды, майда жаныбарларды жана канаттууларды да жер бетинен жоготом. Себеби аларды жаратканыма кейип турам" деди. Бирок жараткан Эге Нухка ырайым кылды. Нухтун тарыхы мындай. Нух замандаштарынын арасында такыба, кынтыксыз жана Кудай менен жакын алакада жашаган адам эле. Нухтун Шем, Хам жана Жепет деген 3 уулу бар болчу. Жер жүзү Кудайдын алдында абдан бузулуп, зулумдукка толду. Кудай жер жүзүн карап, баары туура жолдон чыгып бузулуп кеткенин көрдү. Ошондо ал Нухка мындай деди: "Мен баарын түгөл жок кылам. Алардын кесири тийип, жер үстү зулумдукка толду. Ошондуктан аларды жер менен кошо жок кылам. Сен кипарис жыгачынан чоң кеме кур. Аны бөлмөлөргө бөлүп, ичи сыртын кара чайыр менен майла. Аны мындай жаса: узуну, туурасы 50, бийиги 30 чыканак болсун. Кеменин бастырмасын бир чыканак жогору кылып тургуз. Эшигин капталынан чыгар. Кеменин төмөнкү, ортоңку, жогорку кабаты болсун. Билип ал, мен асман астындагы жан бүткөндүн баарын жок кылуу үчүн жер бетине топон суу каптатамын. Жер үстүндөгүнүн баары кырылат. Бирок сени менен келишим түзөм. Сен уулдарың, аялың жана келиндериң менен кемеге киресиң. Жаныбарлардын ар бир түрүнөн жуп-жуптан, эркек менен ургаачысынан өзүң менен кошо кемеге алып киресиң. Алар сени менен бирге аман калсын. Кирүү калсын үчүн куштардын, малдын жана майда жаныбарлардын ар түрү, баары жуп-жуу менен сага келсин. Өзүңө жана аларга азык боло турган тамак аштын ар түрүнөн камдап ал." Нух Кудай буйругандын баарын так аткарды.